Chiroyli Qur'ondan qiylat jibersin shaytonlar. Ey Ramazan geldi Ramazan. Ramazan geldi Ramazan. Jilaylanıp biri gelgen, bul ming yılga teng gelgen. Allah bizge farz degen. Ramazan geldi Ramazan. Ramazan geldi Ramazan. Marek bolsun Ramazan sizge, kutlu bolsun Ramazan bizge. Ramazan geldi kutlu bolsun Ramazan bizge. Ramazan geldi Ramazan. Замир ага, мен сиз менен таанышканыма курсаммын. Кем колуңузду бериң. Менин атым Медер. Ооба, сизди интернеттен көбөлө көрүп билип жүрөбүз. Абдан сооптуу көчтөрдү кылып жүрөсүз. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Кылган ишиңиздин акыбети кайтсын. Урматтуу бир туугандар, бүгүн Рамазан айында биз сиздерге бирле ифтарлык кылып, ооз ачарлы өткөрүп бербестен бир аз болсо дагы мындай конвертке аманаттарыбызды даярдап келдик. Ава, ооз ачар убакыт болуп калды. Кеңиз дуа кылыңыз, ооз ачайлы. Амин, амин, амин. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ey Allah'ım, şu erteden geçke içkenden jegенден жана ыплас иштерден напсибизге каршы чыккандан Аллах сага ибадат кылабыз, итаат кылабыз. Орозобуздун эң негизги максаты бул эртеден кечке суу ичпей же тамак ичпей жүрүү эмес. Бул өздүк напсини тарбиялоо жана Аллах Таалага болгон моюнсуну итаат кылуу, таквалыктын бир туу чокусу деп эсептелет. Орозо бул ибадаттын эң чоң очокторунун бири. Орозодо Аллах Таала эң бир айымдуулар айымын кылып, Раян деген эшигин эмизге эшик ачып берет. Жүрөгүбүзгө барыбызга тынчтык берсин. Кече гана барыбызга жарк этип жылмайып кирип келген Рамазан айыбыздагы бүгүн коштошуп атабыз эң күнүштүүсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылгандай, ал дуа кылчу экен: "Я Рабби, мени бул Рамазандан кийинки Рамазанга чейин аман эсен жеткир" деп. Барыбызды ушу тургандардын баарын Аллах Таалам ушул Рамазандан дагы кийинки Рамазанда ушул жамаат менен аман эсен түгөлү толук бойдон барыбызды ушул жерде чогулууга, ифтар кылууга жана Аллах ибадат кылууга барыбыздын ынсаптарыбыз менен бекен бирге болуп, аман эсен болуп, үйлө бакыт Алла менен болгон насип кылган болсун. Оозубузду ачууга Аллах Таала берген. Эң биринчи дуаларды кабыл кылгандардын катарына кошсун, дуаларыбызды кабыл кылсын. Жана Аллахты сүйгөндөрдөн бололу, жана анын сүйкүмдүүлөрүнө кирели. Жана Аллах Таала сүйгөн нерседе сүйөлү, анын пайгамбарларын, китептерин, периштелерин, динди жана барыбызды биреге жайылтууга бизге насип кылсын. Эң негизги жүрөктөрдө тынчтыкты берип, ибадаттын иман эшигин ачкан болсун. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар би рахматика архана. Амин. Аллаху. Ана бисмилlah. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ramazan, Ramazan geldi Ramazan. Jilaylanıp biri gelgen, bul ming yılga teng gelgen. Allah bizge farz degen. Ramazan geldi Ramazan. Ramazan geldi Ramazan. Marek bolsun Ramazan sizge, kutlu bolsun Ramazan bizge. Ramazan geldi, kutlu bolsun Ramazan bizge. Ramazan geldi Ramazan. Урматтуу туугандар, баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун да бир жолу. Эртеңки ороз айт майрамыңыздар менен. Мына буйруса, Алла буйруп, насип кылып, мына сиздердин алдыңыздарга үлгүрүп, жетишип келип калдык. Бүгүн сиздерге ифтарлык кылып, ооз ачар өткөрүп, сиздердин акбатаңыздарды алайлы деп атайын жетишип келип калдык. Апалар, аталар, эжелер, агалар, жалпы бир туугандар. Албетте биз максатыбыз, ниетибиз ушул сиздердин акбатаңыздарды алыш. Биз буга чейин келишибиз эле, бирок Кудайга шүгүр ушунчалык дагы. Бүгүн Рамазан айынын эң акыркы күнү туугандар, Орозо кандай өттү анан? Жакшы өттүбү? Кыйналбадыңыздарбы? Жакшы болду? Быйыл өзү күн салкын болуп жакшы болду эне, жакшы. Марс байке орозо кандай өттү? Жакшы. Жакшы. Аспабыңыз колуңузда? Аспап ал, намамат колунда да. Жакшы. Урматтуу туугандар, бизде Бишкек шаарынын Көз Азиздер коому болуп калат да. Көз Азиздер коомунун төрагасы, атыңыз ким эле ага? Замир. Фамилияңыз? Аданов. Аданов Замир агабыз мына бүгүн бизде конокто. Замир ага, орозо ай кандай өттү анан? Орозо ай аптан сонун болду. Мен үчүн быйыл өзгөчө жыл болду дейм. Анткени мен Аллах насип кылып, ушу умрага жолдомо утуп алып, пайгамбарыбыздын төрөлгөн жери Мекке жана акыркы болгон ачкан
ошо Мадина шаарына зыярат кылып келдик. Машалла. Сонун болуп турду. Качан келдиңиз? 21 январда келдик, келип эле мына иншалла орозо келип калды. Жакшы болду аябай. Буякта бир туугандарыбыз кандай? Көз азиз бир туугандарыбыз жакшыбы? Абдан сонун. Жылдан жылга мына өзүңүздөр көргөндөй, биздин ушу эже карындаштарыбыздын баары оромол оронуп, орозо тутуп, намаз окушуп, динге болгон мамилеси өзгөрүп, абдан сонун болуп атат. Ушинтип кете берсе, Кудай буйрса, жамаатыбыз ушундай бир мындай бир жакшы жөрөлгө менен, жакшы бир мындай ыкыластуулук менен, ырашкерлик менен бирге дагы көп сонун болот деп ниеттенебиз. Замир ага, мен сиз менен таанышканыма курсамын. Кем колуңузду бериң. Менин атым Медер. Ооба, сизди интернеттен көп эле көрүп билип жүрөбүз. Абдан сооптуу көйүштөрдү кылып жүрөсүз. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Кылган ишиңиздин акыбети кайтсын. Анткени мындай да жакшылыкка жарчылык кылган, бул анан алган соогунан да артык дейт да, соо акыретте болот иншалла. Топтор айттыңыз. Урматтуу мекендештер, мен бул жактагы бир туугандарыбызга да өтөйүнчү. Албетте Зулфи эжебиздин баласы жакшы, эч кимге тоскоолдугу жок, сонун болуп уктай берет экен. Зулфи эжебиз менен бүгүн мынакей амандаштык. Зулфи эже, дагы бир жолу орозо айт майрамыңыз менен бул жактамын. Бүгүн тагдырлаштарыңызга жолуктуңуз анан. Айтпа. Ушакташып атасыз орозо бүтөөр менен. Ооба. Ушак бүтчүдөйбү? Ооз ачылганда эле ошо ушак Бүтүшпөй дагы отобуз. Жакшы. Баары менен учурашып алдыңызбы? Ооба, бар жаныма келип учурашып кетишти. Жакшы. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз ушул бир туугандарыбыздын көбү менен негизи отурушубуз бар эле, жолугуп, амандашып турчу элек. Салам алейкум, таксыр кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Жакшы, Кудайга. Кантиңиз? Жакшы, шүгүр. Орозону жакшы өткөрүп алдыңыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Карман орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Эртеңки айт майрамыңыздар менен. Рахмат. Бишкекте эмне жаңылык? Ошону айтыңызчы. Бишкекте жаңылык деле жок. Жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Жакшы. Жумуш менен. Ооба, акырын көрөп жүрөбүз элдин катарында. Жакшы анда. Эң сонун. Рахмат. Майрамыңыз. Рахмат, Алла разы болсун. Дурус таксыр, биздин Ошто көптөгөн иш-чараларыбыз да кошо жүргөн. Кантиңиз, ден соолук жакшыбы? Баары эле жакшы болуп атат, орозо жеңил болуп атат, бирок Садыр досум менен Асил досум сагынып чыдабай атам. Ошко бар элексизби? Орозо ай бул жакта болдуңузбу Бишкекте? Биякта болуп калдым да. Машалла. Кече барбапсыздар? Мен кечекиде сизди чакырткам. Жеңем келип кетти. Аялым келди, интернеттен уктум. Ошол жерде мен болуп калсамчы деди. Да барышыңыз керек эле. Мейли бүгүнкү күнгө насип кылып тура буюрса. Бияктан насип этти. Зулфи эженин эжеси, Зулфи эженин жакыны, ухажору, апасы, кыскасы баардыгы айса жараша берет. Кандайсыз эже? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Чойлас го? Жок, чойлойм. Орозону бүтүп, зорго эле бүткөн окшойсуз, а? Жок, орозо билинбей эле өтүп кетти эле. Жакшыбы, бала чагаңыз тынчпы эже? Кудайга шүгүр, бар жакшы. Айт майрамдар менен эже. Рахмат. Жакшы. Алып отуруңуздар, апалар, эжелер, алып отуруңуздар. Мен балким окшоштура албай атсам керек. Кече күнү Ошто, Жалал-Абадта биздин оозачар ифтарлыгыбызды биздин досубуз, элдин уулу Төкмакын Идрис Айтбаев алып барган. Ал кишичилик каякта, биз эми ал кишинин окшоштура албасак деле, бирок канча да бүгүн Марс байкебиз бар, агаларыбыз аккордеонун, комузун көтөрүп келиптир. Кичине болсо дагы сиздердин маанайыңыздарды көтөргөн аракет кылабыз, туугандар. Урматтуу бир туугандар, бүгүн Рамазан айында биз сиздерге бирле ифтарлык кылып, оозачар эле өткөрүп бербестен, бир аз болсо дагы мындай конвертке аманаттарыбызды даярдап келдик. Албетте ушул иш башында сиздерге тапшырып коюуну уруксат этесиздер. Бул жерде рахмат туугандар. Конверт десе кол чабасыздар. Орозо айт майрамыңыздар менен десем кол чападыңыздар го. Рахмат, албетте. Ошону айтам да, бая эле ушудан баштап да. Урматтуу туугандар, төрдөн баштайлычы. Мына ушул аз болсо да ушул конверттерди, аманаттарды бир туугандарыбызга тапшырып, бүгүн үлгүрүп калалы. Эртең орозо айт намазына чейин дагы да убакыт бар. Канчалаган жакшылыктарды жасап калган болсок, албетте бунун соогун акыретте алабыз туугандар. Бул жерде урматтуу туугандар, жалпысынан 40 конверт бар. Буйруса ушул бир туугандарыбызга негизи Рамазан айында жылда келип, жылда болбосо эле акыркы ушул таанышкандан бери, 4-5 жылдан бери келип, жада калса Рамазан айынын жарымын ушул жерде бир өткөргөн күндөр болгон, Марс байке.
Бизден Раматлык Нурлан байкебиз бар эле. Мына ушул агабыздын жаткан жери жайлуу болсун. Биздин катарыбызда мына Марс байкенин жанында комузу менен ушундай бир дайыма элдин кошо келген жаныбызда катарлашып отурган бир туугандардын маанайын көтөрүп отурчу эле. Ушул агабыз буйрук тагдыр экен өтүп кетти. Жаткан жери жайлуу болсун. Албетте көп жылдардан бери бул бир туугандар менен чогуу отуруп келебиз да. Эми аз болсо дагы урматтуу туугандар, мекендештер, жакшылар, жакындар буйруса буну кабыл алып коесуздар. Зульфия эже, муну кармайсыз. Айтыңыздар маарек болсун. Кана мен бат-бат берип кете берейин, алып коесуздар. Бисмилла, кана, бисмилла. Сиз комуз чертип туруңчу Марс байке, комуздун күүсү менен таратып коелу, кана. Айтыңыздар маарек болсун, кана, бисмилла. Алыңыздар эжеке. Так, бисмилла, алыңыздар. Бисмилла, алыңыздар. Кармаңыз. Кармаңыздар. Келиңиз, жаркын эже, бери карап коңуз. Ой, сиз эже айтыңыздар маарек болсун, кана. Оппа. Кана. Айтыңыздар маарек болсун. Айт маарек болсун. Кең, эжеке. Аха. Кана, урматтуу туугандар, эртең момун мусулман бир туугандарыбыздын эң негизги майрамынын бири, Өзү момун мусулман бир туугандарыбыздын эки эле майрамы бар. Орозо айт, анан Курбан айт. Мына ушул эки майрамдын биринин алдында турабыз туугандар, буйруса, Эртең баарыңыздардын дагы бир жолу Орозо айт майрамыңыздар менен майрамды жакшы тосуңуздар. Кийинки Рамазан айында дагы ушундай чогуу биргеликте, жетиштикте, чогуу Актастыркон четинде отуруштукту Аллах Таала насип кылган болсун, туугандар. Эми Кудайым насип кылса, биз сиздерди мындан дагы чоң деңгээлде уюштуруп, кийинки жылдарда чоң ооз ачар өткөргөнү аракет кылабыз, ниет кылабыз туугандар, Кудай буйрса. Үй бүлө бала чагаңыздарга салам, дуа дей барыңыздар. Анда эмесе урматтуу туугандар, мекендештер, көрүүчүлөр, биз эми бул бир туугандарыбыз менен жөн эле келип эле тамак жеп эле кетип калыштык болгон эмес. Биз келип алып, күлүп, жайнап, ойноп, маанай көтөрүп, өзүбүздүкүн эле эмес, жаныбыздакылардын да маанайын көтөрүп ушундай бир шаңга бөлөп кетчилик. Бүгүн дагы кыска болсо дагы бир жарым сааттык программа алайлы, Марс байке. Сизден баштайлы эми, бир комуздун күүсүн чертиңиз эми, кайсы күүнү тартып, кайсы ырдырдайбыз. Ансамбль кылып эле баштайлы. Агам турат мына аккордеонун даярдап. Эрис байке сиз бир сүйлөп туруп анан кийин өтөбүз. Келдилер, ишчене келдиңиздер, медер. Сиздерге чоң рахмат. Ал мен не демекчимин, Орозонун акыркы күнүндө мына буйрса баарыбыз Орозодон ушу акыркы күндө кезигип атабыз. Анан ошондуктан баарыбыздын ушу акыркы Орозо кармаган орозостор кабыл болсун. Амин. Кыргыз элине тынччылык, ден соолук баарыңыздарга, бизге, элибизге, жерибизге береке. Баарыңыз аман болуңуздар. Ушинтип эле эмки Орозодо да ушундай бирге отургудай бололу. Русле жаркынай деген бир ырыс бар эле. Ошондон баштайлычы. Мурдакы жүргөн күндөрдө эсте. Болду, баштаңыздар анда, кана. Биздер кеттик анда. Ay jarkını seni suyup armanısız bu günden ötüp ay jarkını seni suyup sadece Cepte sarkarsın Meydeke çırmağın yer arkansın Adamlar sende salı caravanı Akıldan
жарқыны шоға шашқан жарық Тушалды ғой туғаланың ғарып Елдік таланттар да бұлар, елдік таланттар. Ошол учурда эстеп андеректер да берейин анда. Кетті анда mesela. Sen birey Bışkanan denek Özündey bizge jar gerek Kıyadın kımba teң sonuna Kanday can sizge par gedek Ey kanday can sizge par gedek Sen birey Bışkananmasın Kol jetkizbeyik jaydasın Başına çıkıp barğançağa başkalar üzüp almasın Ey başkalar üzüp almasın Урматтуу туугандар, биздин экинчи тамагыбыз келип калды. Сиз жардам берет окшойсуз, а? Сизге рахмат, сонун ырдап бердиңиз, талантыңыз. Андан эсе биздин экинчи тамагыбыз келип калды, туугандар. Экинчи тамагыбызды алып, анан дагы убакыт болсо, дагы бир аз эме кылабыз, а? Тугандар, анда дуа кылайлы буйруса. Агай, мына дагы бир жолу куш келипсиздер. Рахмат. Жалпы жамаатка, биздин Ак ниет аманат коомдук фондуна, фондубуздун алыста, жакында жүргөн колдоочуларына бир жакшы дуаңызды бериңиз эми таксыр. Макул. Эл журтубузга, кыргыз элибизге эртеңки айт намазы менен куттуктап, анан бир жакшы ак батаңызды бериңиз, а? Амин. Мынакей туугандар, атын атаса куту сүйүнөт дегендей, ушундай кыргызда патриот жигиттерибиз болуп турганда бизде эч качан мындай башыбызды салбайбыз. Анткени мына Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду биз көрүп эле билип эле жүрөбүз. Ушундай жакшы иш-чараларды уюштуруп келишет, аткарып келишет. Бирок мунун баары бул жерде ичип желип кетип калган менен байланбайт. Бул кылган амалдардын баары Аллах Тааланын аршына оолоп, зоолоп көтөрүлөт. Эртең кайтпаса дагы акыретте сандыктардын сообунда кайтат. Ошондуктан баарыбыздарга эртеңки айт майрамыңыздар менен орозонун акыркы күнү эң өкүнүчтүү коштошуп атабыз. Мына жана сөздүн башында кеткендей, Нурлан акабыз дагы бир болот эле мына бул Рамазанда болбой калды. Эмки Рамазанга чейин ким бар, ким жок. Ошон үчүн 5 күндүк өмүрдө бири-бирибизди капа кылбай, Рамазан ушундай бир райымдуулуктун, мээримдүүлүктүн, кечиримдүүлүктүн жана бир эң бир жакшылыктын рахматын жаадырган айлардын айы, айлардын султаны. Ушундай айларда бизде ушундай жакшы иштерди кылып аткан азамат жигиттерибиз бар болсун. Ушулардын ата-энесине амандык, үй бүлөлөрүнө амандык, кылган садакалары, сооптору эбегейсиз болуп эселенип берилсин. Ушундай иш-чаралар көп болсун. Баары ушул жерге келип бергендерге дагы аманат ушул коомдун чакыруусуна кайдыгер карабагандар, сиздер ден соолуктан барыңыздар, жабыр тартсаңыздар, мен ойлойм, дүйнөдөгү эң бактылуу инсандарбыз биз баарыбыз. Ошондуктан мен ойлойм, биз башка жарандарыбызга өрнөк боло турган, анан ушундай бир туугандарыбызды өзүнүн теңине алып, ушуларды бөпөлөп, эркелетип, ушуларды көтөрүп, бизге ушундай дасторкон жайып берип, бул заманда эки кишинин башын бириктирип,
чай бериш кыйын болуп турганда ушундай патриот жигиттерибиз аман болсун, бар болсун. Элибизде ушундай өнөр кенчи дегендей бир туугандарыбыз чыгармачыл адамдарыбыз өсө берсин. Нан бар жерде ыр бар дегендей ушинтип дасторкон жайылып турсун. Ден соолук бул эң чоң бакыт, эң чоң байлык. Ден соолугубуз болуп турсун. Бардык нерсе дүйнөдө тең келбейт. Эгер Аллах Тааланын бир нематы ушул ден соолук экен, бирок бизге Аллах Таала берген сыноону биз татыктуу көтөрөбүз, аны көтөрө билебиз, сүйөбүз жана жаратканга барабыз, жалбарабыз. Ишиңиздер, кылган ишиңиздердин акыбети кайтсын, үзүрүн көргүлө, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Амин Аллахым бар. Рахмат туугандар, кийинки Рамазан айына жолукканча эртеңки Ороз айт майрамды жакшы тосуңуздар. Чоң рахмат барыңыздарга. Рахмат, Алла разы болсун баарыңыздардан. Туугандар, астыңыздардагы эмен пакет айтайын,